Дүйнөдө ааламда өзгөчө жаралган адамдар бар. Алардын бири булар скульпторлор жана сүрөтчүлөр дейт экен. Туура. Алар дагы мына биздин азыр төрүбүздүн көркүн болуп келип отурат. Анда мен сени тааныштырып өтөлү. Бүгүнкү эфирибиздин өзгөчө коноктору, төрүбүздүн көркү, биздин бүгүнкү төрүбүздүн коноктору болуп отурган, бүгүнкү эфирибиздин дагы өзгөчө коноктору Чынтемир Жыргалбек уулу жана ошондой эле Альбина Кудайбердиева болсун. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Абдан сонун. Анда эмесе бүгүн өзгөчө маек куралы. Бул телекөрүүчүлөр абдан таң калып жатса керек. Бул жерде тургандар эмне же болбосо кандай эфир болот деп. Анда эмесе бул жерде турган нерселер менен кыскача тааныштырып өтсөңүздөр. Ой, дароо эле ушул жасалган нерселер тууралуу сүйлөшсөк. 3 автордун ар бири 3 авторго таандык. Бул Шейшенбаев Мирландын скульптурасы айкели. Бул Каныбек уулу Нурайдилдин. Бул болсо менин ошо резиденцияда жаралган жумуштар булар. Могу жайында август айынан сентябрь айына чейин Тоң айылынын Алмалуу деген юртичный городокто ошол жакта 1 ай жүргөнбүз. Ошол жерден жаратылыш менен бирге ошо жаралган жумуштар десем болот да. Бул жерде көзгө жөнөкөй көрүнгөн менен бул ар бир айкел бул өзгөчө маанини берип турат болуш керек. Маанилери бул Шейшенбаев Мирландын ошо мисалы үчүн жол деп адамдын өзүнүн ар биринин өзүнүн бир жолу болот. Ошол жолдо бараткан бир эме да, элес келтирген да. Мисалы үчүн ошо дөңгөлөк бул арабанын дөңгөлөгү ошо дөңгөлөктөн башталган дейт цивилизация. Ошо адамдын өнүгүшүчү. Ошо дөңгөлөк дайым айланып турбаса бул жыгылып калат. Ошондой эле адамдын бул ошол жолу, турмушу, ар кандай ошо анын ичинде чыгармачылык жолу, ар кандай жол болушу мүмкүн. Ошол жолдо ошо жалгыз өзү бараткан. Эгер бул токтосо азыр кулап калат да ошо мааниси. Шунчу токтош керек, алга жылыш керек. Деградация болушу мүмкүн адам ар кандай маани бар да бул жерде. Артка кеткенге дагы болбойт. Бул көпкө карап, баягы өзүңө көп нерсе алсаң болот. Ошо бул китеп сыяктуу, ошо скульптура дагы бир мисалы үчүн сүрөттөн түстөрдүн бири-бирине байланышын, тондорду различать этип мындай кабыл алсаң, бул скульптурада болсо ошо формада. Формаларды карап ошо язык форм деп коет. Ошо формалар менен ошо мунун окуу тартиби ушундай да. Өзгөчө, Өзгөчө. Керемет. Анан экинчиси болсо бул Каныбек уулу Нурайдил автопортрет. Эң кызыктуусу ошо бул резиденцияда тегерекчетте болгон материал эле. Анан биринчи көз караш менен бул жөнөкөй эле мусор болуп көрүнөт. Таштанды да. Анан ошол таштандыны жөн бизде ошондой иштетилген дагы заводдор жок таштанды. Анан ошол эме экологиялык проблеманы да көргөзгүбүз келди. Ошо таштандылар менен ушундай бир жакшы кооз айкелдерди жаратса. Мүмкүн болсо мында алып көрсөк, Урматтуу көрөрмандар, мынакей бул биздин колубузда турган автопортреткен Нурайдилге таандык, Бул жерде сиздерге мындай жакындан көрсөткөндө да биринчи мындай караганда көрүнгөндө бул колдонуудан чыгып калган буюмдар бардыгы. Мына ушул таштандыдан гана жасалган нерсе экен. Бектур Өзгөчө мындай. Мисалы бул буюмдарды жашообузда көп деле пайдалансыздан чыгып калган деп мисалы таштанды кыргытабыз да пайдаланбайбыз. Бирок бул жасап койсок, көптөгөн буюмдарды бириктирип өзгөчө бир адам кызыгуусун жараткан нерсе пайда болоорун аныктап турат экен. Бул ошо эме авторун көрсөңүздөр дароо эле мындай окшоштугун билесиздер да. Өзүнүн чачы тармал ушундай анан мындай аябай окшоштуктар көп да. Мунун негизги тематикасы кандай? Тематикасы негизи бул негизи
скульптура деп баягы сөз болгондо сөз мисалы үчүн Мирландыкындай баягы чопо менен пластилин менен жасаганды баягы чыныгы мындай реальный эме элестетет да көп кишичи. Анан мындай жаңы эме да мындай кандай десем Багыт десек жаңы болот, багыт десек болот. Ушундай темир менен жыгачтын экөөнүн байланышы бул жерде баягы ошо эң биринчи маани ошо жөнөкөй таштандылардан бир кооздук жаратуу. Мааниси чоң Демек нерсени бул жаратабы. мисалы ысырапкорчулукка дагы жол бербөө, мисалы ушундай эле колдонуудан чыгып калган таштандыларды кайрадан чогултуп келип эле адамдардын көз чоосун ала турган ушундай бир сонун буюмдарды же болбосо мынакей сиздер көрүп тургандай эле ушундай автопортреттерди дагы жасаса болот экен. Бул кийинки мисалы бул эмеге токтолсок, бул жакта дагы таштан жасалып таш турат. менен жыгачтын экөөнүн Айкалышып байланышы, жасалган. айкалышы. Негизи баягы скульпторлорго баягы форма жыгачты баягы ошол жакта тегерекчеттен эле издеп эмне тапсак ошо менен эле жазып аттык да. Ошонусу кызыктуу болду да. Бул жерде деле мисалы биздин табиятта кездешчү таш жана ошондой жыгач. Ал эми бул ошо бул жыгачты биринчи таап алгам да мен негизичи. Анан ойлонуп карап мындай көрүп тигиндей көрүп атып ошо баягы эмени элестеттим. Бул курсакта жаткан бала. Аял кишинин ошо боюнда бар аял кишининчи. бул да болсо бир өзгөчө талант. Анан ошо мындай элестетип отуруп буга мен астына бир форма керек болду, бутуу керек болду. Анан ошону таш менен жасаганга ошо аракет кылып ошону чагылдырдым. Эң сонун. Бул мынакей ушундай иштер коюлган жакында эле ушул илгери KG деп бул иш-чара өттү. Мына ошол иш-чара тууралуу дагы сиз өзүңүз айта кетсеңиз. Рахмат чоң. Дем алыш күндөрү бизде 4 күн выставка болду. Ал жакта ошо резиденцияда жасаган иштердин бардыгын көрсөтүп, Жалпы элге көрсөтүү максатында, ооба. Ал жакта 13 таланттуу жаш художник, скульпторлор катышты. Алматыдан келген жана Бишкектин художник скульпторлору. Ошол биз деген резиденция, бул деген өзү негизи 1 жыл мурун идея жаралган. Өтө таң калыштуу, анткени 100 жыл мурун Октябрдык революция болгон. Андан кийин жаңы авангард деген стиль жаралган. Андан кийин 1 жыл мурун бизде дагы Октябрдык революция болду. Ошондон кийин биз дагы мындай искусствода жаңы бир стиль жараталы деген максат алдык да өзүбүзгө. И вот жайында бизде 2 резиденция болуп өттү. Ал жакта ошо биздин негизги максатыбыз бул жаңы стиль жаратуу. Ошо биздин Чынтемир айтып кетти, жаныбызда жүргөн эле таштандылардан жасадык депчи. Биз ошол ресайклды көрсөтүп, да, вот жаңы мусорду там переработка кылып, ошол менен биз жаңы бир идея кылып, адамдарга ошо биздин искусствону көрсөтөлү дедик да. Анткени биздин художник, скульпторлордун көп адамдар билишпейт экен да, алар канчалык таланттуу, алардын жумуштарын, алардын маанисин биз ошолорду адамга көрсөтөлү деп ушундай выставка өткөрдүк. Бирок ал жакта биздин жумуштардын жарымы эле болду. Буюрса вот жазында бизде чоң отчеттук выставка болот. Ал жакта биздин художник, скульпторлордун бардык жумуштары болот. Демек мына ушул сыяктуу жумуштардын бардыгы ошол жакка коюлат. Ооба. Эң сонун. Бул негизи мынакей ушул иштерди жасоодо мына бул сыяктуу жана башка бул мисалы азыр үчөө эле турат бул жерде. Мындан башка мисалы сизге идея кайдан келет? Идея эң негизги ошо жаратылыш менен бирге деп атпайбызбы? Ошо мисалы үчүн кызыктуу бир формаларды таап алабыз. Мисалы үчүн ташпы, жыгачпы, темирби, ошолордон анан ошондон чыгабыз да. Мисалы үчүн эмнеге окшош? Мисалы үчүн мен тияктан да бир жумушум бар. Обычный эле ошо жөнөкөй эле дүмүр, алманын дүмүрү. Ошо жаткан жеринен эле мынтип издеп жүрүп эле, ошо оодарып анан мындай пилдин сөлөкөтүн көрдүм. Анан ошо ойдон темир менен аралаштырып ошо пил жасаган болчумун да. Өзүнүн жанагы кабыктары бар го, ошолорду тазалап, кайра чаптап жанагы өзүнүн терисинин имитациясын берипчи. Анткени ошо
жаратылыш менен биргеликте иштеп аткандан ошо коргоодагы чакырык дагы болуш керек. Анан дагы көптөгөн жумуштар жарата алдык, ошо кыска убакыт болуп калды. Анан баягы ошо жаратылышка басым жасап атпайсызбы? Экологияга, ошо пилдердин жана сөөгүнө, мүйүздөрүнө баягы охота жасап аңчылык кылышат го. Бул уже жоголуп бараткан жаныбарлардын арасына да кирип калат го. Анан ошондой бир чакырык болду. Өзүнөн өзү ошентип жаралып кетти да жумуш. Демек табият менен таттуу мамиледе болуу деген уран десек да болот экен. Анан ошо кээде болсо ошону чопо менен, пластилин менен бул уже өзүңдүн немеңди диктовать этесиң да. Кандай форманы кааласаң ошондой жасап кесип ушинтип жасай аласың. Мисалы булар кандай каалаган формаңды чыгарсаң болот булардан, мисалы Эме жыгач менен ташка бул уже сен баш ийесиң да. Кандай формада болсо ошого баш ийип иштейсиң да. андан эмнени көрө алсаң ошол нерсеге баш ийип жасашың керек. Канчалык сүрөтчүлөр, художниктер жашоого көз карашы башкача болот экен да. Анткени булар көргөн нерселерди биз жөнөкөй адамдар көрө албайбыз да. Биз дагы ушинтип аралашып, сүрөтчүлөргө көрүп, биз дагы бүт жакты карап калдык да, байкап ушундай нерселердичи. Бир нерсе көрсөк биз дагы айтып, карасаңар бул жакта эме бар экен. Ушул нерсеге окшош экен деп. Эң сонун бул мына ушул Ысык көлдүн жээгинде деп калдыңыздар. Ал жака барганда эмне өзгөчөлүк болду? Эмне себептен Ысык көлдү тандадыңыздар? Эмне себептен башка жака эмес, ошол жайында барып ал жактан? Негизи биз барганда, мен барганда экинчи ирет өтүлүп аткан болчу ал жер. Ошо эң негизгиси ошо баягы Баканбай, Кажысай ошак тараптын кинолордо тасмалар тартылат го. Ооба. Аябай мындай касиеттүү экен. Мындай бир күчтөр бар экен сыйкырдуу. Мындай жакшы таасир эткенчи. Өзгөчөлүгү бар, Өзгөчөлүгү ошо табият менен адам мындай жалгыз маектеше алат экен. Ошондой мүмкүнчүлүк бар экен. Бул дагы да мынакей бул жерде айтып калбадыкпы, мисалы таш менен жыгачтын айкалышканын көрдүк, темир менен жыгачтын айкалышканын, кайра ары жакта болсо мынакей өзгөчө жасалган, ошо өзүбүздүн калыпка салып жасаган сүрөттөр. Деги эле ушул буларды жасоодо мисалы канча убакытты талап кылат? Балким бир эле мисалы сүрөттү жасоодо канча деген бир жылдар талап кылынып калышы мүмкүн да? Кээде ошо жумуш өзү оңой бүтөт да. Эмнеге кандай билбейм, кандай закон ченеми дейм, бирок кээде жумуш ошондой бат-бат өзүнүн эме нугу менен кете берет. Кээ бир жумуштар мындай кыйналасың да. Убакыт талап кылат, көп энергияң кетет, көп ресурстарың кетет да. Анан чыкпай да калышы мүмкүн ал жумуш. Мындай өзүңө жакпай да калышы мүмкүн. Жакпай калса таштап саласың, анан бир убакыттан кийин кайра кайтып келесиң да, ошондой бир процесс токтоп калат да. Иштен кыйнаган учурлар болобу? Иштенди. Мисалы үчүн материалга ошо айтып кеткендей эле ошо темирлер мисалы үчүн ие албай же кесе албай каласың. Ойлогондой кесилбей калат, Ойлогондой болбой калат да. Оюң аягына чейин чыкпай калат, мындайча айтканда. Анан биздин телегөрүүчүлөрдүн арасында дагы мындай кээ бир адамдар бар го, үйгө дагы ушундай нерселерди жазатып, или ушинткенди жакшы көргөн адамдар. Анан сиздерден мындай сурагандар болобу, ушундай жазап бер, же ушундай форма түшүрүп бер, же сүрөт тартып бер деген адамдар? Балким буйрутма катары. Буйрутма катары болот, андай. Бирок баягы именно ушундай өзүбүздөн чыккан ошо жаратылыш менен биргеликте деп атпаймынбы? Ошондой чыгармаларды баягы бизге мындай кандай десем, рахат алабыз да ушул иштерденчи. Белки буйрутмага карагандачы. Анан көбүнчө ушундай иштегенге сүрөтчүнүн негизги жолу ушундай дейм да. Буйрутма эмес, ушундай өзүңөн чыккан ошо жаратылыш менен биргеликте иштеп, ушундай бир Эң сонун. Жазда көргөзмө өтөт деп калдык. Мына ошол жаздагы өтө турган көргөзмөдө эмне өзгөчөлүктөр болот турганын күтсөк болот? Кандай өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот? Биринчиден ал жакта көбүрөөк жумуштар болот. Да кандай өзгөчөлүктөр болот десем.
Тагыраак мисалы кайсыл жерде өткөнү жатат, балким кайсыл зданияда, кайсыл жакта болот, кайсыл мекемеде мисалы? Биздин өзүбүздүн негизги концепциябыз бар. Бизде биринчи выставкабыз бул Ысык көлдө Көлфест деген мындай ивенттин алкагында өткөн. Бул жакта биз деген мындай заброшенный здание. Бул жакта раньше мындай Совет Союзунда алар урановый эмелерди чыгарышчу да. И биз дагы ошол эле концепцияны алып, бул жактан дагы унутулуп калган зданияларды алып, ошол жакта кылсак деп ойлоп жатабыз. Азырынча ал суроо чечиле элек. Буюрса биз деген аны тактап алып, анан биздин социалдык тармактарда, сайтта дагы көбүрөөк маалымат беребиз. Бирок ойлойм ошондой эле концепция болот, заброшенный здание. Ошол жаздагы мисалы ошо көргөзмөгө канча сүрөтчүнүн, канча скульптордун эмгектери катышканы жатат? 13 жаш таланттуу скульптор, художниктер жана биздин аксакалдар. Бул биз живые легенды деп коебуз. Бул Асаналы Бешенов, Алексей Каменский. Булар деген биздин искусствонун основоположниктери. Жылдызбек Молдахматов жана ошо биздин Алмаз Шашакиев жана Орманали Идрисов деген художниктер менен биргеликте өтөт. Ошондо толук саны 18 болуп калат. Демек иш-чара өзгөчө стилде болбосо, же болбосо өзгөчө жогорку нерседе деңгээлде өтөт экен да. Ооба, анткени бул жакта да мындай старая школа жана жаңы школа болуп, жаңы бир нерсе болот. Анткени буга чейин мындай боло элек болчу да. Жаштар өзүнчө жана биздин аксакалдар өзүнчө болуп. Бул жакта бири-бири менен өзүнүн мындай опыты менен бөлүшүп, өзүнүн биздин аксакалдар өзүнүн насааттарын айтып, жаштардын жаш көз карашы ошо биргеликте чогуу иштешип ушундай. Демек, улуулардын сөзсүз түрдө насаат кептери болот, ошолорду алып, андан соң жаштардын дагы бараткан багыттары кайсыл жакка баратат, ооба. Эң сонун бул мисалы булардан сырткары дагы мисалы жыгач, темир, андан сырткары ушул гипс, мисалы пластилин, таш, мындан сырткары да эмнелерден жасайсыздар? Мындан сырткары негизги материал ошо классический материал деп ошо пластилин, анан чопо деп эсептелет. Андан кийин уже эме жок, чек жок. Эмне материал болсо ошо менен иштей беребиз. Бардыгынан жасай бересиз. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү жана пилдин сөлөкөтүндө нерсенин табиғаттан таап алдык. Андай ошолор көп эле кездешет болуш керек, негизи жүрөк окшош таштарды деле мен көп байкап калам. Көп кездешет, андай өзүңдүн канчалык ички дүйнөң бай болсо ошончолук табасың да. Жөнөкөй таштан деле бир нерсе таба аласың. Окшоштур да. Окшоштуп жүр. Жакшы. Мага азыр кызык болуп жатат. Бул мисалы сиз өзүңүз бул жакты тандап келдиңиз, анан кичинекей кезиңизде эле ушундай беле, мындай бир нерселерди көрүп, анан жасап. Мен ошо биринчи эс тартып, ошо колумда кармап жүргөнүм эсимде. Ошо бала бакчада кармап бир нерселер жасап берип балдарга ушинтип жүргөнүм эсимде. Ошо үйдөгүлөр да айтып берди, мындай толок эллипстерди, кругтарды чийип, мындай кичинекей кезимде элечи ошентип койчумун дейт. Анан ошол үйдөгүлөрдүн колдоосу менен пластилин, ошо карандаш, ручка, ар кандай материалдарды мага алып берип, ошондон өнүгүп, анан ошо мектеп интернатына тапшыргам 6-класстан. Ошол жерге ошо аябай күтүп жүрүп, 2 жыл күтүп, ошо 4-классымда айтышкан, мен 2 жыл күттүм аябайчы. Ошентип жүрүп анан тапшырган болчумун. Учурда мисалы өзүңүздүн ошол жасап жаткан азыркы учурда кайсыл эмгектин үстүндө иштеп жатасыз? Азыр ошо резиденциядан таап алган дагы бир ташым бар. Манжылата деген ыйык жер экен, ошо мазарлардын. Ошол жерден тапкан болчумун. Ошол формадан изденип жатам, мындай. Эмнени тапсам болот, Эмне мындай жөнөкөй эле бир иш коюп койбош керек болот, аябай мындай мааниси тереңирээк. Бул ыйык жердин ыйык жердин таш болгондон кийин бир тереңирээк бир чыгарма жагыш керек болот. Ошол кичине терең маанини камтыган, Ошол нерсени ойлонгондон дагы, мисалы жазуудон дагы ойлонгон учурлар көп кездешкен учурлар болобу сизде? Ал бир нерсени жасоодо жасаган иши бат да, бирок ойлонгону көрүп сөзсүз түрдө кечке карап отурасың иштечи. Убакыт деле унутуп каласың. Анан процессте дагы эмне болуп атат,
тегерек жетти мындай айланаңды унутасың, кирип кетесиң. Чаң паң жаан болсо дагы бир нерсе чукулап отура берчүбүз ошо тияктачы көлдө. Үшүп атсаң деле, курсаң ачып тияка баягы обедке, ужинга чыгарып атса деле ушул Тапмайынча, Ошол нерсени бүтүрүш керек аягында. баягы процессти үзбөш керек да. Үзгөндөн кийин, мисалы үчүн тамакка ошентип кетип калсак, уже токтоп калат да, аны кайра кайтып келе албайт. Баягы отуруп, кайра отуруп этишикке ошону карап отуруш керек да. Ошону үзбөш керек да негизи. Бүгүнкү күндө мисалы ошол жаңы багыт деп калдык. Ошол жаңы багыттын өкүлдөрү мына сиздер болуп калдыңыздар да. Эмне өзгөчөлүктөрү бар азыр ошол мурдагы багыттардан? Мурдакы багыттардан ошо айтып кеткендей классический материалдар ошо чопо, пластилин, таш болуп атпайбы? А биз болсо ошо биздин мындай кандай десем, чакырыгыбыз ошо маданият жолу менен ошо жаратылышка зыян тийгизбеген, ошо биз ар бир адам отход чыгарат, ошо мусорчу. Анан ошо таштандыны кыскартуу, кайра иштетүү, ошол чакырык биздин эң азыркы багыт. Эң сонун. Бул ошол мисалы бир эле бул жерде жана автопортрет деп калдык, ошол портреттерди жаратууда ал адамдын мисалы жан дүйнөсүн чагылдырууда сөзсүз түрдө мындай ошол адамды өзүн түшүрүш керек болот да. Бул мында түшүрүүдө мисалы бир эле окшоштугун берип коюш керекпи же кандай эмнени камтыш керек болот? Ошо ар бир адамдын өзүнүн бир мындай башка адамга окшобогон бир мисалы үчүн ошо сөлөкөтү, бир мындай формалары, келбетининчи, чачтары, ошондой бир өзгөчөлүктөрү болот. Ошол өзгөчөлүктөр мындай көрүнбөгөн өзгөчөлүктөр да, мына адамга байкалбаганчы. Ошолор деле мындай баса белгилеп эле иштегенде, ал дагы бир бара-бара мындай курчутулган эме да, мындай кандай десем, навык деп коебу орусча. Ар дайым ошо иштеп туруш керек да анычы. Мисалы үчүн ар бир адамды караганда кандай жасасам, кандай характер бере алам деген ошондой изденип жүрөбүз да постоянночу. Эң сонун. Немесе изденүүгө алдыдагы көптөгөн иштерге жазында ушундай нерсе өтүп деп атасыз, жакшы бир иш-чара. Ошол иш-чарага ийгиликтерди каалайлы. Анда эмесе конокторубузга эркин микрофон узаталы. Сіздерге эркин микрофон, жалпы кыргыз элине сіздерге эркин микрофон, каалоо тилектериңиздер болсо айтсаңыздар болот. Жалпы кыргыз элине ошо маданияттан алыстабаңыздар деп чакырат элем. Жаш ушундай ар бирибиздин ийнелерибиз, сиңдилерибиз, карындаштарыбыз бар. Ошолорго колдоо көргөзүп, ошо Кыргызстандын бир ошо маданият жагын чойбостон дагы башка тармактарын чоюп, өнүктүрүүгө салым кошушун чакырам. Музейлерге ошо бул руханий дүйнөлүк байлык болгондуктан музейлерге ушундай көп барып, китепканаларга, ушундай көргөзмөлөргө барып турушун чакырат элем. Чынтемир байке уже баарын айтып койду го, баарын сөздөрүнө кошулам. Анан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат ушинтип бизди чакыргандарыңыздарга. Биз дагы ыраазычылык билдирели. Ал эми бул жакта мисалы мен жана жогоруда дагы сурайм деп ушул азыр сурагым келип турат. Мен эгер мүмкүн болсо, бул ушул мисалы скульптура жаатында мисалы китептер болот да. Анан азыр бул ушул нерселер тууралуу жазылган китептер барбы? Балким башка мамлекеттерде бул ушул азыркы багыт тууралуу мисалы жасалган эмгектер барбы же жокпу? Бул багытта жазалган эмгектери көп. Батышта, чыгышта, ошо Кыргызстанда аз деп, ошо именно Борбор Азияда аз деп эсептейбиз да. Бул ошол направление, багыт. Азыр бул жакта өнүгө элек да көп. Негизи
кинонун теле аяк жагы аябай кызыктуу бүтөт го. Мен дагы бүгүнкү маегибиздин аягы абдан кызыгуу жаралып, суроолорум дагы Кайрадан суроо жаралып. суроо жаралат. Негизи ар бир чыгармачылыкта болобу, бир жасап жаткан ишиң боюнча кино тармагы да тартылат да. Сиздер дагы ушундай скульптура тууралуу кинобу же кандайдыр клиппи же ушундай тартууга мындай ойлогон оюңуздар же максаттарыңыздар барбы? Ошо Мисалы, кино тармагы белгилейт. илгеринин максаты ошо жаңы современный заманбап IT технологияга кирип атат. Баары заманбаптан атат. Ошол максатта сүрөтчүлөргө ошо колдоп, жаш сүрөтчүлөрдүчү ошол заманга ылайык, замандын талабы менен багыт алып барып атат. Ошо NFT искусство деп криптовалюта менен эсептелинип атпайбы азыр. Ошого видео 30 секундалык видео жана сүрөттөрдү тартып, ар бир художниктин ошо кандай жумуш жаралып атат, жумуштун өзүн ошентип көлдүн жээгинде ошо тартылган NFT кандай десем товар азыр иштелип жатат. Тартылган операторлор келген Казакстандан, ошо биздин Кыргызстандан келип, ошо бизди тартып, ошолор менен биргеликте иштешип, бизге дагы жаңы нерсе болду. Ошо илгеринин ошо айтып кеткендей максаты жаш сүрөтчүлөрдү колдоо. Азыркы багытта дагы кийинчерээк, мисалы үчүн болгон баягы маданий спорт ошол колдоодо жаш жаңы өсүп келаткан Искусство тармагында. Демек ошол ролик аркылуу скульптура тууралуу жеткирүү, толук жеткирүү. Азыр бир нече документалдуу фильмдер да тартылып атат, ушу илгери долбоордун алкагында. Ошолордун арасында да биздин жаш скульпторлор жана сүрөтчүлөр жөнүндө да документалдуу фильм болот. Анан негизи эле биздин Кыргызстандын искусствосу жөнүндө да документалдуу фильм болот. Алар жөнүндө маалымат баары биздин Instagram баракчаларыбызда болот. Ошон үчүн катталып бизди. Демек бул жакта мисалы сиздер азыр ошол Instagram баракчасы аркылуу илгери KG деп ошол жактан сиздер дүйнөгө булардын эмгектери тууралуу тааныштырып жаткан чагыңыздар. Дагы кайсыл мисалы сиздердин эме баракчаңыздар мисалы сайттарда бар? Бизде ilgeri.me деген сайтыбыз бар. Ал уже бүткүл дүйнөгө иштейт. Ал жактан биздин сүрөтчүлөрдүн жумуштарын көрүп, башка өлкөдө жашаган адамдар да өзүнө ала алышат, таанышып. Андан тышкары да ilgeri KG деген сайтыбыз бар. Ал жакта биздин долбоордун алкагында дагы көптөгөн тармактагы иштер бар да. Ошолордун баардык жөнүндө да тереңирээк маалымат алса болот. Жана мисалы видеого тартканда бир өзгөчө мындай жерлери бар болчу да, анан эмнелери аябай мындай оор болду ошол видеого тартууда. Кайсыл жерлер оор болду мисалы видеого тартууда, мисалы ошол эле сүрөтчүлөрдү тартууда? Оор болгону ошо жумуштарды алып барып, бир жөн эле жерден тартпастан кызыктуу бир жерлерди издеп аттык. Ошолор аябай оор болду. Эң башкысы ошо биздин чыгарма ошол тартылып жаткан жерге мындай байланыш болуш керек да, мындай чыгарма бөлүнүп калбаш керек. Жанагы мисалы ошол видеонун алкагында дагы бар болчу да, ушундай кыйылган дарактардын дүмүрлөрү, анан баардыгы ошол дарактын дүмүрлөрүнүн түбүндө сүрөтчүлөр мындай жатып алган да, анан кийин караганда ал жүрөкчө болуп көрүнгөн. Бул ошону атайын сиздер барып мындай тандадыңыздарбы? Негизи ошол жерден дүмүрлөрдү алып да иштейли деп атканбыз. Анан ошо атайын манипулятор чакырып дүмүрлөрдү алганбыз. Алып ошолор тилекке ошо убакыттын жок, ошо иштелбей калды. Бирок ошо тарталы деп барганда ошо жүрөкчө болуп өзү туруп калыптыр да. Демек дрон менен үстүнөн тартканда, дрон менен үстүнөн тартканда ошо негизи жерде жүргөндө билинбейт экен алчы. Анан дрон менен тартканда ошо жүрөкчө болуп өзү туруп калды эмеси, силуэти. Мен баракча деп калдык, Instagram аркылуу азыр негизи соц тармак абдан өнүгүп жаткан учур эмеспи? Ошол жакта киргизип аткан өзүңүздүн жасаган эмгектериңиздерди мисалы адамдар көрүп сураган учурлар болобу? Эгер балким сыр болбосо, баасы канча, мисалы ушул тууралуу да маалымат бере берсеңиздер. Сурагандар абдан көп. Instagramда бүт жактан выставкада дагы адамдар келип алсак болобу деп
Азыр бизде вот сайт толугу менен иштелип жатат. Ошол жакта дагы мындай баасы тууралуу көбүрөөк маалымат алсаңыздар болот. Демек Instagram баракчадан толугураак маалымат алып, буйрутма берсек болот. Ооба болот. Эң сонун келип бергениңиздерге терең ыраазычылык, сиздерге да иштериңиздерге ийгилик. Ошол дайыма эле ушундай бир өзгөчө эмгектерди жаратып, дагы да жаңы багыттарды киргизе бериңиздер искусство жаатына. Сизерге да ыраазычылык билдирели. Буюрса жазында ошондой жакшы иш чарадан жолугалы, бизди да чакырганды унутпаңыздар.